Саламатсыңарбы менин кичинекей бөбөктөрүм? Саламатсызбы? Кандайсыңар балдар? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы. Бүгүн бул жерге адаттагыдай эле жомок укканы чогулдук, Ооба. Жомок уккан жагабы силерге? Ооба. Анда азыр мен силерге Касымалы Баялиновдун Чабалекей менен жылан деген жомогун окуп берем. Даярсыңарбы балдар? Ооба. Анда жомокту кунт коюп угабыз, Эски тамдын чатырына келип, эки чабалекей уя жасай башташты. Чабалекейлер уяны балчык менен катар-катар тизмек болушту. Балчыкты күлгө, кылга аралаштырышты. Биринин үстүнө экинчисин кичинеден алып келип жатышты. Бир нече күндөн кийин чөйчөктөй болгон уя пайда болду. Уянын сыртынан быдырала ылайга аралаштырылган жүн, кылдар самсалап чыгып турду. Чабалекейлердин бири күн түн дебей уясында жатты. Экинчиси ага тамакташып келип жатты. Бир нече күндөн кийин 5 балапан чыгарды. Балапандар энеси жем алып келгенде жандары калышчу эмес. Баары тең ооздорун ачып ага умтулушчу. Бир күнү түшкө маал чабалекей балдарына жем берип болуп, уясында эс алып жаткан. Бир убакта устундун түбүндө жаткан жыланды көрүп, коркуп кетти. Ой, сен ким болосуң? Аты жөнүңдү айтчы. Менин ким экенимди тааныбайсыңбы? Кана өзүң айтчы, дейт жылан. Ким болмок элең? Жылансың. Мына айтпадымбы? Бийик тургандыктан тааныбай жатасың. Бери түшүп келсең сүйлөшөлү, деп жылан тилин соймоңдотуп, башын көтөрдү. Тигини мени алдап жатканын көр. Сен жылансың. Жаныңа барсам чагып аласың. Жыландан корком, деди чабалекей. Жыландан мен да корком. Анын тили узун, тилинин учунда уусу болот. Менин тишим абдан майда, тилим гана узун, деп тилин соймоңдотуп койду. Жылан болбосоң, анан эмнесиң? Деди чабалекей таң калып. Мен кескелдирик болом. Кескелдириктердин буттары болчу эле, сенин буттарың гана, деди чабалекей. Сен кескелдириктин көбүн көргөн эмес турбайсыңбы? Кээ бир кескелдириктердин буту жок болот, деди жылан. Мен ишенбейм. Сен жылан элесиң, деди чабалекей чыйпылыктап. Мага ишенбейт экенсиң го, эмесе жаныңа барып ишендирейин, деп жылан устунга оролуп, жогору сойлой баштады. Чабалекей жылан балдарымды жейт экен деп коркту. Уясынан учуп тышка чыкты. Кайра уясына келди. Балдарынын оозун ачып жем сураганын көрдү. Шорду балдарым-ай, оозуңарды ачып жем сурайсыңар да, өзүңөр бирөөгө жем болгону жатканыңарды билбейсиңер. Байкуштарым-ай, деп чабалекей чырылдап жиберди. Жылан сойлоп чыгып келе жатты. Чабалекей чырылдап тышка учуп чыкты. Кайра учуп келип балдарын көрмөкчү болду. Чырылдап учуп, канаты менен жыланды чаап өттү. Жылан тоготуп да койгон жок. Ошол маалда үйдүн жанындагы жол менен өгүз минген абышка тоодон келе жаткан. Ал үйдүн жанына келди. Тамга кирип чыгып чырылдап, айланып учуп жүргөн чабалекейди көрүп таң калды. Тамдын эки жагын карап, ичине кирди. Чабалекейдин уясына жаңы башын салып келе жаткан жыланды көрдү. Колундагы ыргай сабоосу менен жыланды бел талаштыра чаап жиберди. Жылан тоголоктошуп жерге кулап түштү. Мына ошентип бирөөгө зордук кылам деген жылан өзү өлүмгө дуушар болду. Чабалекей балдарынын аман калганына сүйүнүп, абышкага алкыш айтты. Жомок кандай экен балдар? Сонун. Силерге жомок жактыбы? Ооба. Жомоктун ичинен кимиси силерге көбүрөөк жакты балдар? Чабалекейби же жыланбы? Чабалекей, Жылан эмне кылайын деди чабалекейдин балдарын? Чагайын деди. Чагайын деди, жейин деди. Анан чабалекейге ким жардам берди балдар? Абышка жардам берди. Анан чабалекей балдарынын аман калганына сүйүнүп, абышкага эмне деди? Рахмат деди. Кийинкиде мындан дагы кызыктуу жомокторду окуп берем, Ооба. Кийинки жомокко чейин
коштошобуз. Сак саламатта болгула. Саламатта калыңыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган жомоктор.